Мен силерге бир окуя айткым келип турат. Анткени силерге аябай чоң сабак болот деп ишенем. 2 ай мурун Instagram баракчасынан бир жигит менен таанышкам. Ал бир жолу делеп деле мени кооз жерге алып барам деп чирпек айылына алып келет. Ушундай айыл өзгөчө кооз болот экен. Бирок мен түшүнбөй аттым. Мен сүйлөшүп аткан бай бала мени айылга алып келгени таң калдырды. Такыр эле сүйгөн мас болуп, айланып жүрүүдө эмне болуп атканын байкабай сейилдеп жүрө бериптирмин. Бир малда артыбыздан ак мотоцикл келип, айылдын кооз жерлерин көрсөтүп келейин деп сунуштады. Биз макул болдук. Экөөбүз келечекте көп максаттарды коюп, чогуу жетебиз деп сөз берген элек. Бир малда эле анын достору келип, мени башыма кара материалды кийгизип сүйрөп кетишти. Малды сүйрөгөндө эле мени түртүп үйгө киргизишти. Ошол малда денем муздай түштү. Мени жукулдатышып отургузушту. Анан ошол малда сездим. Жакын көргөн адамым мени өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонун. Ал жерде керек болсо интернет тарпайт экен. Мен жалындым, жалбардым, таң калдым. Ушинтип качып келдим. Бул окуяны айткан максатым кыздар сураныч. Социалдык тармактардан таанышып, жалган сүйлөшүп ишенип алданып койбоңуздар.